Элди жана Турак жай фондун каттоо компаниясы өлкөнүн экономикалык, социалдык жана демография маселелери үчүн мааниси чоң. Жараянга Жалал Абад облусу боюнча 5000 адис тартылды. Атайын даярдыктан өткөн каттоочулар 10 күн бою үймө-үй кыдырып сурамжылоо жүргүзүшөт. Алынган маалыматтар атайын иштелип чыккан мобилдик тиркеме аркылуу базага жүктөлөт. Буга байланыштуу каттоочулар тиешелүү техникалык жабдуулар менен камсыздалган. Облустук статистика башкармалыгынын маалыматына ылайык, бүгүнкү күндө Дубанда 1 миллион 400 миңге чукул калк жашайт. Бул жерде дагы бир нерсе, счетчиктердин ар биринин өзүнүн номери болот. Ал улуттук стат комитети аркылуу синхронизация болот. Ошол үйгө барганда счетчикти эгерде эл каттоодун өкүл эмес дегенде ишенич болбой турган болсо, анын бейджиги болот. Ошол бейджигиндеги PR коду болот. Ошол PR кодко эмен тийгизсеңиз эле анын базасы чыгат, ачылат. Ошондуктан бул ушул жагынан ишенимдүү жана биздин баягы элибизге мындай эгер текшере турган болсо, текшергенге мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Элдин санын билгенибиз жакшы. Силер мына келип каттап элдин сандарын жазып атасыңар. Мен бу пикирим буга кошулам. Şu сунуштарды мен деле колдойм. Şu балдарын мына бияка силерге ийгилик каалайм.